Токторбаев өзү мындай эмени жакшы көрөт экен. Мраморду. Ушунчалык жакшы көрөт экен, ушул ташты өбөрөт экен кээдечи. Азыр эми кудум ошондой болот. Эми бир дагы ашып кетсе 1 жыл, 1,5 жылдан кийин трубалар жарылып баштайт. Мына жапжаңы жолдордун баардыгы кайрадан казылып баштайт, Кудай кааласа. Ал ошону менен. Эми экинчи дагы бир нерсени айтайын. Мына азыр мына ушул ак үй жасалды. Бул болгону 4 кабаттуу имарат. Ушул 4 кабаттуу имаратты азыр угушума караганда 720 миллионго жасап атыптыр деп угам. Бирок эми бул бар имарат болчу. Мунун ошол эле учурда 19 же 18 миң квадрат метр 7 кабат астында 2 кабат парковкасы менен, подвалы менен Жалал Абадта ак үй курулду. Ал 1 миллиард 900 миллион сомго курулду. Жаңы курулду. А бул болгону 4 кабат мурда курулган имарат. Ремонттоп гана коюш керек болчу. Ошол сумманын дээрлик жарымдай кетип атат. Анан эми ушинтип койду эми. Да кооз жакшы. Бирок бул биздин экономикага эмне жардам берет? Нам береби бир ушул кыргызстандыкка, бир оштукка бир нам береби, нам болуп береби? Билбейм. Кече ал айтып атат Токторбаев. Менин 12 миллиард карызым жок. Болгону 2,5 миллиардтай карызым бар. Болгону 5 гана ишкер. Ошол 5 ишкерден карызым бар деп атышат. Азыр ошол 5 ишкерден башка дагы бир 30дай ишкер келген окшойт мына жерде. Келип булар айтып атышат. Ыдырыс, мен сүйлөп берейин, айтып берейин, иш кандай болгонун. Биз